бул күндөр өтүп кетет бат эле. Өмүр ушунчалык бат өтөт. Азыр мен деле жатаканада болгон күндөрүм болгон, жатып калган күндөрүм болгон. Кудайга шүгүр. Учуру келгенде барды болот. Мага ушул сөздү бир мурдагы министр айтты эле. Анда силерде жөнөкөй бала болчумун. Кийин Алла Таала насип эткенден кийин өзүм эле министр болдум. Бирок ошо мезгилде ушунчалык кыйналат элем. Ач калам, кеч калам. Квартирада турам. Ошондо министр бир жакка алып алды, кошо бардым. Анан келатып, мындай баарлашты. Кадимкидей адам катары баарлашты. Анан ушундай айтты да, учуру келет, мындай, учуру келгенде өзүң билбей каласың болот депчи. Кудайга шүгүр, качан машина минем дедим эле. Кеч болсо да мендим, 36 жашта биринчи жолу машина алдым. Өзүм чоң кызматтарда иштеп жүрдүм. Президенттин аппаратында бөлүм башчынын орун басары болчумун. Бул зам министрдин деңгээли. Ошондо бир бөлмөдө турат элем. Биринчи этажда күн тийбейт. Бирок кээде адамдар мотивация бериш керек экен. Бир жолу Ысык көлдөмүн. Өзүмдүн сенсейим бар, Иннокент Николаевич хан деген. Анан сүйлөшүп отуруп айтып калды. Сен каякта имам фондда төрө калчумун анда. Имам фонду деген президенттин алдында чоң фонд. $5 миллион бюджетти карайт элем. Ошондо айтып калды, үйүң барбы? Үйүм бар. Аламедин бирде биринчи этажда бир комнатада жашайм десем. Кыйкырып, кадимки урушпады. Кантип жашап жүрөсүң? 2 балаң бар. Бир комната үйдө. Аялың болгон, мен болгондо кетип калат элем деп. Аялыңа чоң рахмат. Кээде аялдар мындай кыйнабагыла, бирок анча-мынча мотивация берип кое бергиле мындай. Бизге бир үй чоңош керекпи депчи. Өтө эле аяй берсеңер, ошого жараша баланы деле эркелете берсең, акыры бош болуп. Күйөөгө деле өтө талапты кое бербегиле. Мындайчы, кылышың керек болсо мен дей бербегиле. Өткөндө бир үй бүлө айфондон айнан ажырашып кеттир. Айфонну алып бер деген, алып берем деп тилинен чип кеткен байкуш, бирок дайым эле оң келе бербейт. Кээде жигит төмүнөт, кээде жөө жүрөт. Ошо мезгилде бир шеринеге барат дагы, досторунун аялдары айфон көтөрүп отурганын, анан ошол жерден тополоң баштайт, качан алып бересиң. Уруш чыгып, 2 баласын чыркыратып отуруп ажырашып кеттир. Эми андай жерди табабы, таппай бир Алла Таала билет. Алла Таала берген ырыскыны тепкен адам бар го, кийин ошондой нерсеге жетпей арман өтүп кетет. Бул айфон табыла турган нерсе. Анан ошо мезгилде тренер талап койду. Январда 3 комната үйгө киресиң. Делестетип көрсөң, августта кайсыл акча, кайсыл каражат. Бирок биздин бир кемчилигибиз бар экен, өзүбүз чектеп койгон. Бизде акчам жетпейт. Мүмкүнчүлүгүм жок. Аз убакыт депчи. Сенсей ушул нерсени биягыма киргизди эле, кадимкиде ойлоно баштадым. Ишенесиңерби, 17 декабрда 3 комната үйгө кирдим. Кандай болгонун билбейм, бирок ошол нерсе болгон. Ошон үчүн бир чоң максатты кой. Максатты койгондо биз мындайбыз да, кичинекей неме болсо, мындай бир көк дүкөнүм болсо, бир машинам болсо, бир үйүм болсо, андай эмес экен. Цукербергдин акчасы сендегидей пландашың керек экен да. Элестетип көрсөң. Ошого кенен эле пландап туруп, 17 декабрда кирдим. Бул силерге жалган багачын. Ошого чейин өмүрүмдө бир да жолу беримде ой болбоптур, үй алса болот деген. Айлыгымды эсептеп жүрө бериптирмин. Таң калыштуу. Көрсө, ушундайлар бар экен. 3 жыл ичинде төлөп берсең болот. Башында мынча. Тигил үйүмдү саттым, аяка котордум. Анан ремонтка да ашып калды, бир бөлүгүн сактап калдым эле. Ошо менен жап-жашныка үйгө кирдим. 3 жылда төлөй дегенсиң. Үй алам деген ниетиң болсо, апам айтат эле, асманда учуп бараткан чымчыктагы бир канатын таштап өтөт сага жардам деп. Анткени үй алам деген жакшы ниет экен. Үй бүлөм жакшы жашасын. Анткени кенен үй, жакшы аял, анан жакшы улуу бул бакыттын жарымы. Бактылуулукка себеп. Бирок Кудай калса, алхамдулилля, үйдө эле Кудайга шүгүр бар. Машина бардыгы, бирок бир нерсе кайра келбейт экен, жаштыгым кайра келбейт экен. Жатаканада жаткан күндөрүмдү азыр ушунун баардыгын алмаштырганга да эрелем, бирок келбейт ал. Ушунчалык шүгүр айткыла. Ким ушул күндөрдү өтсө, жатаканада жашаса, кийинкилерге айтып берген жакшы кызыктуу болот. Чыныгы студент ошол. Квартирада жашаган балдарды кантип? Мен квартирада жашагам, бардыгы 5 болчу, холодильник толуу болчу. Ал жакшы эмес. Ач калган, кеч калган окуялар, мындай окуялар. Мен агам айтат, ушундай курсагым ачты дейт. Ушундай курсагым ачты дейт. Эшиктен кирип келип туруп, тыкылдатсам бир кыз ачты эле. Тамак сап берчи деп айткам дейт. Анан байкуш көзүмө карап эле, жаш келген кыздардан го дейт. Тамак сап туруп эле анан кийин ал дагы общий кухня ошондойбу? Жасап атканда уурдап кеткендер болчу экен, азыр деле бар жокпу? Байкуш ушундай. Анткени сен тамак сай баштаган мезгилде жыты кетет да. А жыттап
ачка отургандар көп да. Ошондо план А, план Б, мен сага айтпайм, сен мага айтпайсың, көз кысып туруп анан урдап кетет экен да байкуш. Не кылсын эми? Урлук жакшы нерсе эмес, бирок бул жакшы нерсе эмес да. Анан эркектер дайыма эле ач калат экен. Эмнеге билесиңерби? Айылга барганда бүт эркектин баардыгы комнатасына кирет экен. Барып келет эмес, бирдемелерди көтөрүп. Азыр андай эмес билбейм. Азыр деле ошондойбу? Баягы көтөрүнүп келет да, апасы байкуш даярдап берет, күрүчүн дагы, тоогун дагы, тамагын, майын. Анан келгенде эркектер жаман уй жайытын бир күндө түгөтөт болуп. Тарак жок ошо менен. Анан ачкачылык заманга кайра баардыгы бирип алып, дагы ким айылдан келди деп кийинки алып чыгып кетет экен. Ошон үчүн агамкына барганда, агам рус тилинде окуйт эле, эжем филфакта окуйт эле, кыргыз тилде. Экөө А блокто, Б блокто. Агамкына барганда агамдын комнатасында ит өлүп калган. Мышык өлүп калган. Эчтеге жок. Мындай бир пияздын кабыгы деле жок да. Анан мынтип отуруп курсактан ачканда дагы кимдикинден курсак тойгосок, бирок Алла тыгы рызкын бере берет экен. Эжеңкине барсаң бар го. Бардыгы жыйнабы, ар бир нерсе ордунда, уют. Биягын ачып, сары майын ап чыгат, бул жагын ачып, балын ап чыгат, нанын ап чыгат, алмаларын ап чыгат, курсагында тоет. Ошондо Олимпиадага келет аткан Бишкекке. 91-жыл болсо керек эле. Жок, 93-жылы республикалык олимпиадага биринчи жолу келет аткан кыргыз тил адабияты боюнча. Ошо мезгилде эмнегедир комуз ойноо да бар беле, жок беле билбейм. Анан улам эле азыр Ноорус болуп атат, барып келбейлиби деп эжем айтып калды. Анан кийин барбай эле коеюнчу десем, студенттер топтолот, ал жакта бул бар, ал бар, сонун кишилер бар да. Мындай деген бар, Каныбек Исаков деген министр өттү го. Ошо киши ошо мезгил студент деген. Ушундай деген байке бар. Баралы да сонун болот. Аскар Акаев деген президентибиз бар эле, көрсө Аскар Акаев деген ал жакта ырчы да бар экен. Ал да келет депчи. Анан бир убакта макул барам дедим. Анан ырдап бербейсиң деп калды. Ырдабайм дедим. Ырдап бербейсиң да, макул тамактан иччи. Бир убактан кийин кеттикпи деди, кеттик. Жакындап калганда көрдүм. Эжем колунда комуз бар экен. Ушу бекитип алып баратыптыр да. Анан ырдабайм дедим го десем, жок жөн эле мындай неме, ал жакта ойногондор бар да, тигил эле, бул эле, азыр деле ойноп бербейм. Деп атып эжемдин кыйындыгы ошол акыры нандырды. Мындай жөн эле комузду жөн эле алып баратам, ал жакта ойногондор да бар, ошторго депчи. Анан бир убакта эле мынтип турам көрүп атсам эле, десем, республикалык олимпиадага бараткан биздин Айжамалдын иниси, үнү Аргендейин Нуржигит Кадырбек ырдап берет десе болбойбу? Эжем ушундай караган бойдон комузду кармадым го, эжем болсо мындай эки жак тарабында. Кылыкты кылып коюп, кылжык менен бууп коюп, эжем турат тиякта элдин арасындачы. Анан кантип ырдабай коесуң? Анан карай берем дегендер бар беле? Ошондон жиним келип ырдай баштадым. Адам жини келгенде үнү бийик болуп кетет экен. Анан мен жиним келип ырдап атсам, эл колча кычкырып башса болобу? Анан бара-бара ушун сурана аласыз эле. Бара-бара анан ал заман башка эле. Мен жөн айтып берип атам. Анан ушунчалык бир убакта байкыш студенттер өздөрүнүн чөнтөктөрүндө акча деле болбосо керек. Ошол мезгилде рубль да бар эле, сомда болбош керек эле. Келип акча сая баштабады, биякачы. Анан жаман көрүп аткан эжеме мындай жакшы көрүп карай баштадым. Анан бир убакта сайылып, ошол жерде тургандардан сайбагандары калбады го, чөнтөгүм эмне болсо баарын сайды окшойт. Анан бир убакта бирөө келип эле биягында көрдү, чөнтөк тешип коюш керек экен, тешилбептир да. Сая албай койду, биякты, булардын баардыгы азыр деле бүк жабык. Карасаң, сая албай койду, акыр эптеп бир жерге. Мынтип карасам бир толмоч киши экен. Анан чын жүрөгүнөн берип атат да, ошол Каныбек Исаков экен. Ошентип отуруп, баягы жаман көрүп аткан эжем ушундай жакшы көрүп урумду бүтүрдүм. Бат эле. Анткени мен өмүрүмдө биринчи жолу акча табышым элестетип көрсөң. Анан бир убакта эл ышкырып, кол чаап, алып баруучу Аскар Акаев экен. Үнү Акаевдикine окшош бекен десе, жаным келет берги, президенттин үнүнө окшош экен депчи. Көрсө өзүнүн аябай жакшы экен, ырдап берди. Анан экинчи ырды дагы ырдап бердим. Биринчиси карай берем болчу, экинчи сөзү Байдылда Сарногоев, обону Түгөлбай Казаков, эсен бол бажырайган карындашым дегендер бар, билесиңерби? Азыр эми суранбаңыздар. Анан негизи ошолорду мактанбаш керек да, мактанбаш керек. Эми азыр айткандыгы үчүн гана айтып койдум. Ошол бойдон анан кийин бардыгын жашырып көмүп койдум. Студенттик мезгилде анча-мынча ырдап жүргөндөрүм болгон чындыгында.
клип болуп Кыргызстанга да чыккан. Анча-мынча гитара менен ырдагандар ошондон таркап кеткен ошо мезгилде. Мен алардын баарын бекитип койдум эле, бирөө таап алып туруп дагы чыгарып ийиптир, ошондон таркап кетиптир. Гитараны эмнеге үйрөнгөм? Анткени комуз тарап модный болуп калган. Анын кыялымда Кадыралы Артыковдун "Кайдасың картайбаган махаббатым" деген ыры бар болчу. Сөзү Алмаз Чойбекованык. Ошону ырдаганын угуп, анан эми жашпыз да. Айланан студент болсом, кыздардын алдында комуз көтөрүп чыксам старомодный дейт деп, ошондон Виктор Цойдун ырларын үйрөнгөм мен. Англисче ырдап калат элек анча-мынча жанагы Элвис Преслилерди. Ошентип отуруп үйрөнгөн болчумун, бирок булардын баардыгын кийин чын айтканда таштадым. Ал өзүм үчүн азыр ырдап беришим мүмкүн, аялым ырдап бериши мүмкүн. Ал да кээде суранып калат, бирок сурантып бир жылда бир же 2 жыл ырдап берем. Андан көп эмес. Анан ошентип отуруп үйлөндүм. Тоюмда бир убакта Темир Назаров деген ырчы келип калды. Анан жөн эле ырдабай, сөзү Кадырбеков Нуржигиттики туулган жер десе аялым карап туруп, "Сиздики деп атпайбы?" "Ооба меники" десем, акырын жаныма келип отура алды. Ошон үчүн мактанбагыла, учур келгенде өзү билинет, өзү көрүнөт. А биздин жигиттер кыздарга мактана берип, кийин үйлөнгөндө кызыктуу эчтекеси жок болуп атат. Дагы мактана койгон сен айткансың дейт. Муну сүйлөй койсоң анда айта бересиңби деп коет дейт. Унчукпа сыр бербе. Анткени даражаны көтөрө турган бир Алла Таала. Алла Таала тоону жасады. Тоого чыгып кете берсең, бийиктеп кете бересиң, алдың панара болуп көрүнө берет. А өзүң ашып барса шаты жасайсың. Ошон үчүн өзүңдүн даражаңды өзүң көтөрө албайсың. Түз жүр, такыба бол, мактанба, актанба, даттанба, ибадат кыл, амал кыл, аракет кыл, жараткан даражаңды көтөрө берет. Кыздардын алдында эң даражасы бийик ким болот айтып беремби? Турмушка чыккандан кийин. Мындай күчтүү, сулуу эмес, такыба ким болсо ошол. Аялды башкарыштын жолу жаратканга башый, Алла Таала аялды башыйдырып берет.